Урматтуу телегөрөрмандар, дагы бир жолу кутман таң. Тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен тосуп алат деген сөз бар. Аны сыңары ким элек, ким болдук, ким болобуз деген суроонун үстүндө адам баласы ойлонбой койбойт. Биз тарыхка кайрылып, ата бабаларыбыздын баскан изи тууралуу акыл калчап, алардан үлгү алып, тарбия алып, анан келечекти көздөй умтулган адам баласынын катарындабыз деп өзүбүздү ойлойбуз. Бүгүн студиябызга келген жигиттер бир кызыктуу маек курат деген үмүттө турабыз. Анда тааныштырып сөз баштасак, октябрынан баштап буюрса бир ай, октябрына чейин тескерисинче бир ай Тарых музейинде Кен илимий чыгармачылык тобуна кыргыз жоокеринин соот кийимдерин тарыхый реконструкциялоо аркылуу кайрадан иштеп чыгарылган өзгөчө үлгүлөрүн көргөзмөгө коюшту. 9-15 кылымга таандык ошол зоот кийимдердин эмеси дейбиз, үлгүсү менен. Дал ушул иш-чараны уюштурган, ушунун башында турган жигиттер көргөзмөнүн куратору жана уюштуруучусу Миррахим Опош жана долбоордун баягы авторлорунун бири тарыхчы, реконструктор Аскат Рыспаев биздин студиябыздын коноктору. Саламатсыздар жигиттер, куш келиңиздер. Жакшы сонун демилге экен. Эфирден сырткарыда мынакей соот кийимдердин үлгүлөрүн көрүп атабыз. Авторлордун бири катары Аскат мырза баштап бересизби? Максаты, идеясы, колго алуу баягы жумуштар качан башталды, кантип ишке ашты дегендей. Саламатсыздарбы? Бул эми биздин долбоорубуздун максаты байыркы жана орто кылымдардагы кыргыз жоокерлеринин зоот кийимдерин предметтик илимий тарыхый реконструкциялоо. Бул буга чейин реконструкциялоо жазма түрүндө, баягы сүрөт түрүндө болуп келсе, мындай материалдык түрдө болгон эмес да. Анан ошону ишке ашырып, функционалдыгын көрүш үчүн кандай негизи эле өзү кандай көрүнгөн, ар кайсы доордо кандай типтери болгон, кандай материалдан жасалган жана башка ушундай сыяктуу баягы илимге жооп бере турган суроолорду табыш үчүн ушул долбоорду ишке ашырдык. Бул долбоордун башталышы бир 2 жыл болуп калды. Анан баягы теориялык жагы болуп, изилдөө иштери жүрүп, анан баягы жазуу иштерине өтүп менен ушу 2 жыл болуп калды. Жакшы. Уюштуруучу катары Миррахим мырза азыр Тарых музейине барып, каалоочулар дал ошол экспонатты көрсө болот. Сиздердин ар бир кылдаттык менен көзүңүздөн өтүп, дизайнерсиз баягы өлчөмдөрү, уюштуруу иштери кандай болду, ишке ашты? Уюштуруу иштери дээрлик жакшы. Албетте ар бир жаңы нерсе башталганда өзүнүн кыйынчылыктары болот. Даярдыктан баштап, зоот кийимдер даярдоо жана аны көргөзмөгө алып чыгууга чейин. Ансыз болбойт, ар бир кадам сайын бир чакырыктар болот, ар бир кадам сайын бир маселелер болот дегендей. Анан бирок ошонун баардыгын биздин топто ушундай кандай десем, бири-бирин түшүнүү, бири-бирин колдоо болгондуктан биз жеңил эле өттүк. Жогоруда Аскат айткандай, негизги максаттардын дагы бири ушул биздин кыргыз келечек муундун деги эле кыргыздардын улуттук сезимин ойготуудагы, колдоодогу дагы бир аракетибиз болду. Учурдан пайдаланып мен аябай ыраазычылык билдирет элем биздин колдоочуларга. Эми өзүңүз билесиз, жалгыздаrak токой болбойт дегенде, мындай жаңы башталышта жалгыз ишке ашыруу өтө татаал жана мүмкүн эмес азыркы кезде. Биздин негизги колдоочуларыбыз Борбордук Азия университети, биздин улуттук тарых музейи Жылдыз эжеге ыраазычылык билдиребиз, Чапансар студиясы Жумагүл эжеге, Кийиз дүйнө коомдук фондуна айдай эже баштаган, ошондой эле бизге аябай колдоо көрсөткөн тарыхый реконструкция клубу бар, Гварда деген. Анын жетекчиси Богдан мырзага ыраазычылык билдиребиз. Аля Депаля компаниясына, Чоро студияга, Аванта студиясына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана бизге жардам берген ага эжелерибизге, ыктыярчыларыбыздын баарына терең ыраазычылык билдирип кетем. Рахмат. Мына экрандан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мунун баардыгы баягы көргөнгө оңой болгон менен артында канча эмгек тургандыгы. Анан бул эми тарыхый болгондуктан 9-15 кылымды изилдөө үчүн атайын бир чоң команда болсо керек. Эл аралык деңгээлдеги Аскат мырза толуктайсызбы? Ооба, учурдан пайдаланып, бизге дагы жардам берген, бизге илимий жетекчилик кылган агайларыбызга ыраазычылык билдиргим келет. Бул Кубатбек Табалдиев, тарых илимдеринин доктору, археолог, Манас Кыргыз Түрк университетинин профессору,
Солтобаев Орозбек агай тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук университети, Татьяна Крупа археолог, реставратор, Павлодар мамлекеттик университетине, Бобров Леонид Александрович Новосибирск мамлекеттик университетине тарых илимдеринин доктору, профессор, жана көптөгөн башка илимий кызматкерлерге бизге кол кабыш кылып илимий жактан бизге жардам бергендиктен Кубат агай, Кубат Табалдиев агай менен Солтобаев агай бизге илимий консультант жана илимий жетекчилер. Жакшы, эми ошолдорго барсак, сиз айткандай, биз өткөн күндө бабаларыбызды бир башкача жашоо кечирип, мындай өнү өспөгөн учурду башынан кечирди деп түшүнөбүз да. Сиздердин могу зоот кийимдердин жасалуу технологиясы, ошол устаканалар, ошол нерсени колго алган ар биринин өлчөмү, мунун баардыгы изилденип, бир ошол учурга барып келсек, мына колуңуздарда турган зоот кийимдерден бир үлгүсү кайсыл жактан табылган, баардыгы бул жөн эле мындай азыркы көз чемимде жасалган эмес. Керек болсо ар бир ошол көзөнөк тешилгендерине чейин ошол тарыхый бир тастыкталган маалыматтар аркылуу жасалган деп атасыздар. Ооба, баягы биздин стереотип катары биздин коомубузда баягы аң сезимибизге сиңип калыптыр. Кыргыздар баягы жалаң эле көчмөн болуп отурукташкан эмес депчи. Бирок антейин десек, мына биздин Кыргызстандын аймагында чүй эле өрөөнүндө Кеминден Чалдабарга чейин орто кылымдарда 154 шаарча болгон. Бул отурукташууну көрсөтөт. Ал кадимки эле азыркыдай эле шаарлар көчөлөрү менен биз жалаң гана көчмөн болбогонубуздан далилдейт да. Мисалы мына бул пластина деп коет эми. Миңөзөн ойдуңунан архирийская заимка номер 5 деген археологиялык эстеликтен кургандан табылган. Баягы илгерки Кыргыздардын салтында маркумду наркы дүйнөгө узатканда ал жака керек деп эсептешип, кошо жоо жарагын, кийимин, тамак аш кошо коюшкан да. Ошондо калып калган калдыктар боюнча археологдор кийин 20-кылымда изилдөө иштери башталган, кыргыз маданиятына тиешелүү кылып. Анткени ошол таш жазууларда мен кыргыз уулумун деп жазуулар калтырып кеткендиктен кыргыз маданиятына тиешелүү кылат. Мына мисалы бул пластинаны алыш үчүн биринчиден темирди жерден казып алыш керек, руданы алыш керек. Аны азыркы изилдөөлөр боюнча 2,5 миң метр бийиктиктеги рудалардан казып алынгандагы ал жерде токой жок. Муну эритиш үчүн отун керек, энергия керек. Аны ылдый кайра түшүрүшкөн, канча бир метрге, канча бир аралыкка ал жерден эритип ширетишкен. Андан кийин башка адистер муну кайра эригенден кийин ал мындай немеге келип калбайт да, калыпка. Кайра муну түздөп, кайра баягы коюлап немесине неметишкен да. Андан кийинкилер кайра көзөнөкчө коюшкан. Үчүнчүлөрү чогултушкан, кайра токуп чыгышкан да, соот кылышып. Дагы бирөөлөр отун даярдаган. Бул адистердин баары жумушун бир убакта токтотуп коюп, баягы малын караганы кетип калмак эмес да. Аларды камсыздаган бирөөлөр болмок. Бул жерден кайра көп нерселер чубап чыгып атат да, биринин артынан бирин. Демек мамлекеттик кандайдыр колдоо болгон, мамлекет көзөмөлдөгөн, аларга жардам берген, жана башка ушундай сыяктуу. Завод сыяктуу эле деңиз, кадимкидей иштеп. Ооба, бул өндүрүштүк неме. Азыр 2017 жылкы Усть-Каменогорск мамлекеттик университетинин археологдорунун изилдөөсү боюнча жаңылык болуп атат. Биринчи, экинчи кылымдан баштап ошо Алтай тараптан бул мындай өндүрүштүк бум, жарылуу деп айтып атышат. Өтө көп өлчөмдөгү руданы казып алуу башталыптыр. Муну азыркы жаңы технологиялар менен аэрофотосъемка менен далилдеп атышат. Караңыз. Мирахим мырза, могул сыртында кебез турган жасалгага бир көңүл бурсак, кызыл менен, бул ошол учурда технология менен жасалган, ушул аябай кадимкидей бөз деп коебуз, пактадан, жибектен жасалып, ошондо эле ушундай технология болгондугу
ушундай өндүрүштүн болгондугу бул азыркы жетишкен заманда таң калбай койбойсуң да. Ооба. Мен эми баягы өзүмдүн субъективдүү таасиримди айтайын, анан Аскат дагы илимий жагын коштойт го дейм. Мага бул баса бул үлгү биздин 14-кылымга таандык завод кийимибизден. Буга чейин эле мен деле эл катарында стереотиптерим бар болчу. Завод кийимиси жалаң эле сыртында жанагы металл же жалаң бөлүкчөдөн деп. Бунун өзгөчөлүгү сыртын текстилде, бул металл бардыгы ичинде карайт экен да. Анан бизге ушул текстилдин дагы кесиндиси калган экен, табылгада. Аны бизге ошол Татьяна Крупа эжеке жардам берди, аныктаганга кандай кездеме дегенди. Анан көрсө ошол кебезден токулган кездеме экен, бул элестетиңиз. Кебезден токулганда дагы өтө ичке ийрилген, мен өзүм баягы текстилге жакын болгондуктан ошого көзүмө учурады да дароочу. Өтө жыпчылма токулган, жиптери ийрилгенде дагы ичке ийрилген. Бул дагы кандай десем бир ошо кездеги эл аралык алаканын көрсөткүчү дейбизби, же болбосо ошо кездеги өндүрүштүн мыкты өнүккөнү дейбизби. Бул жактан дагы кайрадан бир тастыктап атат да биздин ата бабалардын канчалык деңгээлде илимий өнүккөнү, канчалык деңгээлде баягы устачылык, узчулугунун өнүккөнү, ошол эле кезде эл аралык мамиленин өнүккөнүчү. Бул жасалышы да мүмкүн, ташылып келиниши да мүмкүн деген. Өздөрү да токушу мүмкүн, анан келиши да мүмкүн да. Анан бул жагы ошол бул кездеме жагы сыртына келет да. Өтө ыңгайлуу экен, бул жагынан дагы Аскат кошумчалап коет го дейм. Мен карматам. Булардын да өлчөмү жөн жеринен болбосо керек. Адам баласы көтөрүп жүрүш керек. Ошону менен курал жарагы менен согуш керек дегендей, ат үстүндө жөө жүрүш ар кандай болуп калат да. Ооба, эң биринчиден мисалы завод дегенде эле биз баягы аябай темирге чүңкөлгөн кишини элестетебиз, бирок эгер ал завод кийимиң өзүңө жолтоо болсо, сен согуш таласында пайдаң жок да, сен жөн эле мындай консервный банка айзыркыч эле болуп каласың. Ошол убакта эле сен мобилдүүлүк, кыймылдуулукту ээн эркин кыймылдашың керек да. Анан бул жерде мына көргөзө кете турган жерде могулардан көргөзүп болот экен. Пластиналардын моундай формада ийилиши. Бул баягы кыймылдуулукка, бири-бири менен кыймылдуулукка, бул мындай болгондо өкө мындай болуп кете берет. Уже сфера катары кете берет. Мындайынан болгондо да өкө кайра сфера болуп кете берет. Бул полусферический деп коет. Ошондой мааниде баягы неметилип, иштетилип чыккан да. Анан бул көзөнөкчөлөр аркылуу, кайра мыктар аркылуу чапкыланып, текстилге бекитилет. Мунун жакшы жери биринчиден баягы дат басуудан сактайт, экинчиден баягы күн ысытпагандан сактайт, баягы жоокердичи. Анан баягы согушта эгер сокку келсе, бул текстилди кайра мынтип тигип коюш оңой эле болгон да. Жакшы экен. Бир айлык деп атпайсызбы, сентябрдын 8-инен октябрдын 8-ине чейин деп. Андан кийинки кадамдар, экспонатты кандай максатта колдонулат, тарых музейинде тура береби же бир башка максатта колдонулабы, кандай? Туура айтасыз. Бизде алгач биздин долбоор боюнча бул алгачкы ишке ашкан эки үлгүсү завод кийимдердин. Биздин мерчемде бир 7-8 керек болсо 10 жылга созула турган долбоор болот бул. Анткени биздин планда бир 15ке жакын завод кийимдер реконструкция болот дагы, жана курал жарактар өзүнчө, жана ат жабдыктар өзүнчө. Ошонун баарын кошкондо бир 10 жылга чамалап калат го дейм бул долбоор. Биз азыр ошого мүмкүнчүлүктөрдү да издеп атабыз, ресурстарды издеп атабыз. Эгерде колдойм деп иштешем деген атуулдар болсо, биз абдан ачыкпыз. Анан бул тарых музейинен кийин биздин завод кийимдер көчүп баштайт башка музейлерге. Кийинки көргөзмө өтө турган жер бул көчмөндөр цивилизациясы музейи Ысык көлдөгү. Андан кийин Ош музейине барабыз. Андан кийин Кудай буйрса ишке ашканда биз Алматыга да барып көрсөтүшүбүз мүмкүн да. Жакшы. Тарыхый табылгалар, сиз айткандай 7-8 жыл, 10 жылга созула турган долбоорго ылайык тарыхый табылгалар демек жаңылары да толтура экен да, жасала турган алдыда. Ооба, азыр бар, анан да изилдөө жүргүзүп атышат биздин жигиттер. Баса биздин авторлордун дагы экөө бар, бул Жаныш Ботой жана Айбек Байымбетов. Алар да бизге толук кандуу, кандай десем, бирине кол, бирине бүт болуп ушундай иштешти, өтө сыймыктуу. Бизде көргөзмөдө мисалы жеке эле завод эмес, ошол доорго ылайыктуу сюжеттер дагы жасалган болчу. Бул сценарий сүрөт түрүндө жана анимациялык тасмада тартылган да. Нурлан кесиптешибизге да ыраазычылык билдиребиз, бизге ошол сценарий сүрөттөрдү тартып берген.
ыраазычылык билдиребиз жигиттер, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Баягы акындардын айткан сөзү барго, тойгонго кылып канагат торпокто жанын багалат депчи. Ошо өзүбүздүн кара курсагыбыздын камын көрүп жүрө бербестен тарыхка кайрылып, келечеги үчүн кам көрүп аткан сиздердей жигит бар экен. Демек биздин келечегибиз бар деп үмүт кылсак болот. Ишиңизге ийгилик, дем күч. Сиздер менен сыймыктанып, кылган ишиңиздерди түз эфир аркылуу студиябызга чакырып, байма-бай элге жар салганга даярбыз. ыраазычылык билдиребиз.